Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктар түрмөгү каналы катталып маалыматтарды биринчилерден болуп угуңуз. Орусияда эми мигранттарга курьер болуп иштөөгө тыюу салынабы? Мигранттар үчүн салыктын пайызы канча пайызга көтөрүлөт? Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, жердештер, эгерде сиздердин документиңиздердин мөөнөтү бүтүп, Москва Казакстан кирди чыкты кылуу үчүн тажрыйбалуу айдоочуларды издеп жаткан болсоңуздар, анда мен сиздерге Бакыт агамды сунуштайм. Андыктан Бакыт агама чалыңыздар, номерин экранга жазып койдум. Алсуунун атынан, Алсу Рустамованын атынан деп барсаңыздар, сиздерге жолго чыгуучу документтериңиздерди бекер кылып берет, байке? Ооба. Токтоңуздар да. Андыктан баарыңыздарга ак жол, аман эсен барып келиңиздер. Мамлекеттик дума мигранттардын курьер болуу каалоосуна каршы күрөшөт. Орусияда иштөө үчүн мигранттарга даректүү патент берүү боюнча мыйзам долбоору мамлекеттик думага сунушталды. Мыйзам долбоорунун тең автору Ярослав Нилов эмгек рыногу үчүн инновациялардын маанисин белгилеп, демилге белгилүү бир тармакта иштөө үчүн келген мигранттар башка иш менен алектенген жагдайларды жөнгө салууга багытталганын белгиледи. Эмгек рыногун жөнгө салуу үчүн даректүү мамиле керек. Патенттин даректүү түрдө берилиши четелдиктерди азыркыдай эмес, рынок чындап муктаж болгон аймакка тартууга мүмкүндүк берет. Алар өздөрүнө пайдалуу, ыңгайлуу жерде иштешет, деп түшүндүрдү Нилов. Анын сөздөрүн РТВ кабарлады. Нилов мурда курулушта иштегендердин көбү курьер болуп калганын, учурда курулуш тармагында жумушчулар жетишсиз болуп жатканын баса белгиледи. Ал белгилегендей, бийлик үчүн азыр курулуш тармагын өнүктүрүү приоритети болуп саналат. Нилов маселени максаттуу патенттер аркылуу чечсе болот деген оюн билдирди. Мындан тышкары депутат патент берүү эмгек мигранттарынын санын кыскартууга алып келбей, эмгек рыногун так уюштурууга өбөлгө болорун тактады. Мыйзам долбоорунда ошондой эле Россиянын ички иштер министрлигине чет өлкөлүк жарандарды ишке тартуу процессин так жөнгө салууга мүмкүндүк берүүчү максаттуу патенттерди берүү тартибин аныктоо укугун берүү сунушталууда. Курьерлер эмгек акысы боюнча жогорку билимдүү адамдардан бир кыйла алдыда. Супержоп кызматынын маалыматы боюнча Москвада 2025-жылдын март айында курьерлердин орточо айлык акысы 130 000 рубль болгон. Бул жогорку билимдүү адамдарга караганда 19%га жогору. Мамлекеттик дума мигранттар үчүн салыкты түп тамырынан бери көтөрүүнү сунуштады. ЛДПР мигранттар үчүн жеке киреше салыгын 30%га чейин көтөрүүнү сунуштады. ЛДПР партиясы Орусияда патент менен иштеген мигранттардын жеке киреше салыгын 30%га чейин көтөрүүнү сунуштады. Мындай демилгени фракциянын төрагасы Леонид Слуцкий баштаган депутаттар мамлекеттик думада көтөрүшкөнүн партиянын басма сөз кызматы Газета Руга билдирди. Алардын бүгүнкү күндө патент менен иштеген чет элдик жарандар үчүн 13%дан 22%га чейин белгиленгенин, бул башка бардык мигранттар үчүн көрсөткүчтөн кыйла төмөн экенин эске салышты. ЛДПР салыкты көтөрүү бюджетти толуктап, каражаттарды аймактарда өнүктүрүүгө жана балалуу үй бүлөлөрдү колдоого багыттайт деп эсептейт. Леонид Слуцкий белгилегендей, 2024-жылы миграциянын өсүшү 568 000 адамды түздү. Бул 1995-жылдан берки эң жогорку көрсөткүч. Анын айтымында, эмигранттардын көпчүлүгү жалдынма же патент боюнча иштешет. Натыйжада патент ээлери мамлекеттин казынасына ири суммадагы акчаны аз төлөшөт. ЛДПР мигранттар Орусияда салык түрүндө көбүрөөк акча калтырышы керек деп эсептейт. Андыктан партия патент менен иштеген чет элдиктерге 30% салык ставкасын колдонууну, жалпы эрежесин узартууну сунуштап жатат, деди Слуцкий. Буга чейин Орусиянын коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары Дмитрий Медведев мигранттардын арасында Орусияга акча табуу үчүн келип, бирок салык төлөбөй жүргөндөрдү аныктоо керектигин билдирген. Ал ошондой эле мигранттарды жалаң компаниялар аркылуу жалдап, эмгек рыногунда көмүскө схемаларды колдонгон компаниялардын жетекчилерине жеке жоопкерчиликти киргизүүнү сунуштады. Буга чейин мамлекеттик дума эмгек мигранттарына үй бүлөсү менен Орусия Федерациясына көчүп келүүгө тыюу салууну сунуштаган. Кабарлар официалдуу МВД Россия сайтынан алынды.